Кошуна өлкөлөр менен болгон чек аранын такталбагандыгы социалдык көйгөйлөрдү гана жаратпастан өлкөбүздүн экономикасына да терс таасирин тийгизип келет. Мындай эки өлкөнүн соода саттык мамилелеринде мыйзамсыз жүрүп жаткандыгынан казынага түшүүчү каражаттар жеке тараптардын капчыгын кампайтууда. Жыл ичинде Баткен бажысы кызматы тарабынан эле аткезчиликтен 2,5 миллион сом өлкө казынасына кайтарылган. 60тан ашуун административдик иштерди козгоп, айыппулдардан 80 миң сомдон ашык айыппулдарды салып, 36 кылмышчы ушу мыйзамсыз таш өтүүлөргө карата иш козголуп, ошол кетирилген чыгымдарды кайтадан төлөдү. Баткен облусунун аймагында бажы кызматынын Өзбек Республикасы менен чектешкен 2 жана Тажик Республикасы менен чектешкен аймакта 3 бажы көзөмөл пункттары жайгашкан. Чек аранын такталбагандыгы бажы кызматкерлеринин да ишин түйшөлтүп келүүдө. Анын айынан аткезчиликке каршы аракеттерине карабай мыйзамсыз товар алмашууга чек коюлбай келет. Такталбаган территорияларыбыз абдан көп. Ошонун негизинде ушул сиз айткандай ушу контрабанда менен шугурданган адамдардын саны бүгүнкү күнгө дагы эле ошол боюнча катталып атат. Ал үчүн ушул биздин Баткен бажысынын кызматкерлери ушу күндөп түндөп дежурство коюп туруп ушул мыйзамсыз алып чыгылып аткан жана алып кирип аткан жүктөргө каршы күрөшүп келип атабыз. Чек арага байланышкан пикир келишпестиктерге жана аткезчилик жол менен өтүп жаткан жүктөргө чек коюу үчүн биринчи кезекте чек ара тилкелерин тактоону аягына чыгаруу зарыл дейт бажы кызматынын ардегери Темир Абылов. Тилекке каршы мамлекеттик чек ара боюнча комиссиянын курамында бул тармакка аралашпаган адамдар болгондуктан өлкөнүн казынасына да элдердин турмуш шартына да терс таасирин тийгизип жаткандыгын кошумчалады. Чек арага көйгөй жаратып турган проблемаларды чечүүгө тикеден тике аралашкан кишилер болуш керек. Тетиги алыс жакта туруп бул жерде жашабаган, өспөгөн, иштебеген кишилер мамлекеттик чек ара боюнча комиссиялардын мүчөлөрү болуп калып, бул жактагы мамлекеттик чек аранын Өзбекстан же Тажикстан менен боло турган конфликттик маселелерди чечүүдө алар чабалдык кылып жатат. Ал эми чек ара ачык болуп турса, өткөргөн жерлери так эмес болуп турса, бул мамлекеттин бюджетине өтө чоң олчойгон суммадагы зыяндарды алып келет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон тартып, анын талаптарына ылайык Баткен облусунун аймагында 3 бажы өткөрмө пункттары курулган. 1999-жылы Баткен бажысы кызматы уюшулган учурда шарттын жоктугунан өлкө казынасына түшүрүлгөн бажы төлөмдөрүнүн жылдык көлөмү 5 миллион сом өлчөмүндө болсо, быйылкы жылы 11 айда эле 267 миллион сомго өскөн. Өткөн жылга салыштырмалуу 163 миллион сомго бажы төлөмү көбөндүрүлгөн. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.